айтпасам, ақтанып ел алдында арқы берки қалттарды дегендерін айтпасам. Ақын менен элчиге өлім жоқ. Баш кесмек бар, тил кесмек жоқ. Ошол доордун токтогулу сатылган болсо, кийинки доордун, биз жашап аткан доордун токтогулу Элмирбек Иманалиев. Өнөгүнгө да көкөлөт бартып жерге таштап койчу да. Яйдаттан көрдү, ана саны чабып, мынтип. Токтогул атабыздай адам чыкпайт го, акын десем. Тамашалап калган жайы бар. Эми чыккан силер байкабай жүрбөйсүңөр депчи. Кыргыздын акындардын ичинде биздин казактарга жакын Элмирбек. Жаттан карыс көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыс көп алды, бөрүлөр бөлүп жеп алды, эл башылар эсирди, эстебеди кесирди деген саптар эл оозунда айтылып жүрөт. Bir жылда 365 күн болсо, 360 күнүн шакирттерге бөлүп 5 күнүн эле балдарга өлдү деп ушинтип айтып калышат да акындарчы. Кыргыз элинин актагындай акыны, сөз чебери, калк сүйүп уккан арузатым, Айсекет, Булбулум, жалгыздыктан тажап бүттүм, жана башка бир канча обондурлардын ээси, кыргыз казак айтыштарынын жеңүүчүсү, айтыштын алпы эл сүйгөн Элмирбек Иманалиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 48 жашка толмок. Кейибе баары өлөт, маселе ушунда, ким топуракка, ким жүрөктөргө көмүлөт демекчи. Элмирбек агабыздын көзү өтсө да, анын ырлары, сиңирген эмгеги элдин эсинен чыкпайт. Бул ирет алп акынды жакындары, замандаштары, шакирттери эскеришет. Төкмө акын Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Төкмөлүк өнөргө болгон кызыгуусу мектеп жашынан эле башталып, алгач 6 класста окуп жүргөн кезинде колуна комуз алып, калың элдин алдына чыккан. Муну көргөн Төкмө акын Тууганбай Абдиев жаш талантты борбор калдырган. Замандаштары аны азыркы доордун токтогулу болчу деп эскеришет. Элмирбек Иманалиев деген ысым кыргыздын төөлү көчпөй турган ысымына айланган чыныгы талант, чылгый талант. Бир мезгилде ошол доордун токтогулу сатылган болсо, кийинки доордун, биз жашап аткан доордун токтогулу Элмирбек Иманалиев. Кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында, кыргыз оозек айтуучулук өнөрүндө Элмирбек Иманалиевдин орду бул төөлүктүү. Анын көз өткөндөн кийин ооба эми тилекке каршы өмүрдөн эрте өтүп кетти. Бирок Элмирбек Иманалиевдин экинчи өмүрү ошол көз өткөндөн кийин башталган. Бул өмүр төөлүктүү өмүр болуп эсептелинет деп ойлойм. Акындыктын жамакчылыгы бар, төкмөлүгү бар, туурабы? Анан асылдыгы бар, тереңдиги бар. Элмирбек Иманалиевде асылдык менен тереңдик бар болчу. Анан чукугандай сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, анык, нукура, чачынын ушунан тырмагынын ушуна чейин чылгый талант деп айтсак жаңылышпайбыз. Төкмө акындыкта, төкмөлүк өнөрдө казак менен айтышабы, кыргыз менен айтышабы, ал ушунчалык тереңдикти берген. Бир мезгилдерде бир эске сала турган болсок, казак-кыргыз айтышында айткан жанагы казак акындарыбыз Элмирбек айтып атпайбы? Мен сени тартып алып калпагыңды, мен сени ташка жаям талпагыңды деген сыяктуу ырдаган мезгилде, казагым карматпагын шайтаныңды, мен азыр анык берем азабыңды. Сен эмес кылкылдаган Кытай тартып ала албаган мынабу кийип турган калпагымды. Казакты кумга жараткан Мунайга жакын болсун деп, кыргызды кырга жараткан Кудайга жакын болсун деп, казакты кумга жараткан темирге жакын болсун деп, кыргызды тоого жараткан Теңирге жакын болсун деген ыры. Сабыңды екі оқып бір қарап Элмирбегім, жеңісінен шығармас саусағыңды. Мен дағы өз ғой тартып жеп отырғам жоқ талқаныңды. Егерде саған қатты тиісіп жатсам, деп ойлама қасымнан жау табылды. Ей, қызыл тілмен қақсам да қалқаныңды, қағып алып қалмаспын қалпағыңды.
айтасың тарих жайын, ар елде білесің ғой тарих барын. Бүгінда достығыңдың айтып жатсам, тарихыңды сөк менен анықтадың. Анседа достығыңдың дал ортасы, осы тұрған жақшылық жарық бағың. Bir elдің еркесісің дәулет керей, емнеге сен мұншалық алыстадың. Расо тартқаның жоқ талқанымды, қайра-қайра қарайсың қалпағымды. Арқашандан басымда киіп жүрген, бұдағы ақылымда биік тұтқан. Меніңдан ойлап жүрген мартабамбы, негедір қалпағымдан бір кептерді баштап қойып керейім шалқаладың. Болбосо бекер сөздің айтамынбы, бекерден ушул жерде қиын болбос қазақтың әнін айтып тартамынбы. Анча-мынча бұл жерде туған келсе, ардағыңдан ұшындай борың келсе, қозғото бербесеңші шайтаныңды. Сен емес Қытай тартып алған мес, башымда осы тұрған қалпағымдың. Бұл не деген сақ? Мұндан сыртқары дағы бір Қырғызстанда болып отқан қазақ-қырғыз айтышында айрым ақындарыбыз 2 күн бойы ар нәрселерді жекелікке, майда темаларға кирип аткан болсо, ошондо Элмирбек айткан сабы кең болгон менен жериңер кепеден дагы тар беле, чоң болгон менен жериңер чокойдон дагы тар беле. Эми буларды айтып нетели, андан көрө биз тереңдиктерге кетели деп, ошол жанагы тарыхты айтып, казак менен кыргыздын достугун айтып, биримдигин айтып, бир эл экенин айтып, ынтымагын айтып, даңазасын артып, ырдап өзүнүн деңгээлинин жогорулугун, акыл көрөңгөсүнүн тереңдигин көрсөтө алган акын. Акын менен элчиге өлүм жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Бул эзелтеден бери бар. Бүгүн дагы, мисалы мен айтат элем, акындар эркин болуш керек. Акындардын ою эркин болуш керек, сөзү эркин болуш керек. Калыс акыйкат айтыш керек акын. Ашыра да айтпаш керек. Ашыра да айтканда болбой калат. Ашыра айтканы кандай? Эгерде калыстыктан чыгып кетип, ашыра эле жамандагандагы, же болбосо сындагандагы эмес. Калыс кандай болсо ошондой. Эгерде начар болуп атабы, аны безге сайганда эч ким айта албаган сөздөрдү таап айтса Элмирбектей айтыш керек. Ошол чоң айтып атпай, ошондо айтып аткан сөзү бар да, түбөлүк эч ким башчы эмес, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Акыйкат айтсаң чоңдорго ар дайым эле жакшы эмес. Menikindey aç karın, sende dele tok emez. Menikindeki göp köy, sende dele çok emez. Tübölük geçkim baş emez, anı düşünböy koyacak şemez. Bürok hakikat aytsan çoğdurgun ardayım ele jakçı emez. Ne деген бул саптар менен бул түбөлүк кала турган саптар болуп кала берет. Арыстанбектин, Калыгулдун, Жеңи жоктун саптары, Токтогулдун саптары кандай калган болсо, бүгүнкү күндө мисалы ашың жок болсо ачка бол, алдыңдан изде башка жол, алданбай кара курсак ачылбай турган капка бол деп Калыгул айткан болсо, бүгүн Элмирбектин ушундай саптары эл арасында түбөлүккө могу дүйнө жүзүндө акыркы кыргыз калмайынча Элмирбектин аты жашай берет. Бирок эч качан Кыргызстанда, эч качан дүйнөдө акыркы кыргыз калбайт. Демек бул түбөлүк. Элмирбек Иманалиев эмгек жолун чыгармачыл өспүрүмдөрдүн республикалык Сейдек борборунда иштөөдөн баштаган. Кыргыз улуттук филармониясында, Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Иманалиев 1993 жылдан бери айтыш боюнча республикалык жана эл аралык фестивалдарда баш байгеге ээ болгон. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алган. Элмирбек Иманалиевдин башка акындардан айырмасы анын дайыма изденип жүргөндүгү, тарыхты мыкты билгендиги дешет. Элмирбекте чеберчилик бар болчу, күтүүсүздөн бир табышкерлиги, анан изденген жагынан
мен чыгармачылык үзөңгүлөштөрдүн арасынан Элмирбекте изденген адамды көрө элекмин, китеп көйүтчү. Ал казак кыргыздын айтышына домбурасын үйрөнгөн ал башка кеп. Андан сырткары казактын тарыхын, фольклорун өздөштүрүп, анан ал эмес музыкаларынан өйдө. Казак фольклоруна кызыгып жүргөн учурлары бул казак кыргыз ортосундагы төкмө айтышка болгон чоң даярдыктар болчу. Ал чоң камылга менен чыккан үчүн эки элдин сүймөнчүгү болуп калды да. Тигил элди да таарынтпаган, өз элин да таарынтпаган акындык дипломатия ошо Элмирбектин деңгээлинде калыптана элек. Музыкалык артыкчылыкка келгенде дагы эң уккулуктуу дайымачы музыкалдуу өтө. Ал жагынан дагы абдан изденген, колумузда кол ойнотуп ийген, манас айтып ийген өнөрү дагы эч бир кайталангыс да. Элмирбек жеткен чыгармачылык бийиктик ал ар кимдин чекесине буйруган напс эмес. Элмирбектин бийиктиги ал жанагы алгыр куш деле бийик дегендейчи, бар эле бир алгыр куштун артынан жете албайт да бийиктигинечи. Канча канаттуу куш бар, бирок бар эле алгыр куш жүргөн бийиктикте жүрө албайт. Бүркүт канчалык бийикке өрдөсө, ага карама каршылыктар, тоскоолдуктар ошончо көбөйөт. Элмирбектин турмушундагы ошондой карама каршылыктар канатын сындырып кое турган учурлар болгон. Аны өзүбүздүн тар чөйрө гана билебиз. Биз Элмирбек экөөбүз чыгармачылыкта алакабызды дайыма мындай тыгыз келгенбиз да. Жанагы мен текстиме ал обон жаратып, ал 14-15 жашында жатаканада чогуу жашаганбыз да. Чогуу тиги набережный деп коет. Чыгыш 5 кичи микрорайонда ошол жактагы артисттердин жатаканасында мен, Амантай Кутманалиев үчөөбүз ошо бир общежитиеда болуп калдык да. Анан Элмирбек ошол 14-15 жашында кыргызда айтып коет го, абышканы кесип койгондой депчи. Ал ошондой эле абышканы кесип койгондой болчу. Өзү мындай карасаң жүзүнөн нур тамган жапжаш жигит. Сүйлөгөнүнө келсең, тиги мындай көнө сөздөр менен сүйлөп, анан эски образдагы абышкалардын наркы населинде сүйлөп, мындай айтканда бир этсе күлкүң келет, бир этсе таң каласың да. Баягы кепинин кийип алгандай да абышкалардынчы. Ошондой болчу да. Анан ошо кезде эле айтыштар азыраак болчу, бирок аз болгон учурда дагы өтө саз болчу. Элмирбектин чыгармачылыктагы тушоосу кесилгенден эле бул жанагы көп жестин арасында, калайдын арасында жылтылдап көрүнүп турган алтындай болчу да. Иманалиев республикалык айтыштардан тышкары эл аралык айтыштарда да бир канча баш байгени жеңип алган. Коңшу казак элине барып да өз угармандарын тапкан, аны жакындан тааныган казак акыны Серикзат Дүйсенгазы кыргыз акындарынын арасынан казак элине эң жакыны Иманалиев болгонун белгилеп, ал көтөрүп чыккан көйгөйлөр казак элинде да орток маселе болгонун эскерет. Кыргыздын акындарынын ичинде биздин казактарга жакын Элмирбек эди. Элмирбектин өзүнүн бир булбулум деген әни бар. Сонун мен мәтінін қазақша аудардым. Енді осындай байланыстарымыз болды. Элмирбекпен солай дос болдық. Енді Элмирбек бір қырғыз ақындарының ішіндегі орны бөлек азамат еді. Оны жаңағы енді тек қана төкме ақындан ғана айта алмаймыз. Төкме ақындар қырғызда көп. Бірақ Элмирбектің бойында жалпы айтыс өнеріне қажеті бар, айтысқа керек барлық қасиет бар еді. Элмирбек керемет әнші еді. Элмирбек керемет актер еді сахнаның төрінде, оның қабілеті керемет сахнаның төрінде. Өзінің мимикаларымен, өзінің барлық болмысымен, ол тек қана өлеңген айтпайды, соны ойнап, соны өзінің бойындағы барлық іс-қимылымен көрсетіп, халықтың жүрегіне жол таба білетін. Ол керемет қомысшы болды, ол керемет жаңағы өзінің аспабын тартатын. Ол керемет әнші болды Элмирбек. Дауысы деген ғажап болатын Элмирбектің әншілігі. Сонымен өзі композиторлық қабілеті бар, жан-жақты синкретті тұлға болатын. Сонысымен халыққа сүйкімді болды, оны қырғыз қазақ сонысымен жақсы көрді. Сондықтан енді Элмирбектей ақынның орны ол тек қырғыздың ғана емес, қазақтың айтыс өнері ішінде үлкен орны бар ақын. Біздің қазақ ақындарымен керемет айтыстар жасаған. Оразалы Досбосовпен айтыстары, басқа да біздің
ақындарымызбен, үлкен ақындармен жасаған айтыстардың барлығы қазақтың тарихының, қазақтың айтыс тарихының алтын қорында мәңгілік сақталатын құнды қазына деп айтуға болады. Ал эми bir сөзді борын тура айттың, азыр түндігіңден ақсайсың, шығышыңа батпайсың, батышыңа басынып түштігіңе жақпайсың, қиын кезде бары бір қырғыздан жақын таппайсың. Бәрекелді. Çö zamanдағы жоғылып, дө заман келер ылайым, қазақ менен қырғызды бар қылса болдой құдайым. Бәрекелді. Қыз бен жігіт айтысын бір әзілдеп қана айтатын ақын ғана емес еді, оның әзілді де керемет айтатын, келтіріп, бір тапқыр сондай айтыстағы бір өрнегі болатын. Енді Қырғызстандағы жаңа қоғамдық мәселелерді көтергенін білеміз, көптеген қырғыздың ұлттық мәселелерін, қырғыздың өзінің ішкі проблемаларын барлығын қопыра айтқанын білеміз. Еңбек тек қырғыздың емес, жалпы түркі халықтарының мәселелерін де айта білген ақын. Оғанда талай көп болғанбыз. Қырғыз бен қазақтың достығын жырлаған ақын, екі елдің алтын көпірі болған ақын. Қырғыз халқының жүрегінде сақталғаны ол сол кездегі бір саяси шиеленіскен уақыттарда Емелбек сол кезде белсенді болды, жақсы айтыстарға шықты. Сол кезде қырғыздың енді басынан аумалы төкпелі дәуір өтті. Қырғыз халқының да басынан соның бір басқасын Емелбек жүрді. Емелбек оны өзінің жырына қосты, әнмен әуелетті, әспеттеді. Сонысымен Емелбек құнды деп ойлаймын. Яғни оның айтып отырған мәселесі, Емелбектің көп мәселесі әрине қырғыз бен қазақ ортақ. Әрине халық болғаннан кейін халықтың өзінің проблемалары болады. Сол проблемалар ол қырғызда бар проблема, қазақта да бар. Біздің әсіресе ұлттық мәселелеріміз, біздің тіл мәселесі, біздің дәстүр мәселесі, осының барлығы қазақ пен қырғыздың тағдыры ортақ болғаннан кейін ол екеуіне де ортақ деп ойлаймын. Емелбек осы мәселені көтере білген талантты ақындардың бірі. Атаң көрі шаар деген шаар екен да. Шаардын чоңу болбой дей, тар екен да. Түк бір-бірін тануас адамдарға түртүшкүлө деп салған жай екен да. Салам айтсаң улууга кимелең дейт, сакалдуусу деле бир жан екен да. Эки болга айдаган шаардыгыңдан эшек минген айылды бай екен да. Шаар дегенің о көрсө шаар екен да. Шаардык деген бир байкуш жан екен да. Байсак ырыс өңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң окуйгун шаар экен да. Чоң шаар деген болбойт эч, тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан, андагыдай сагыныч кыйнабаган. Агалар бар, Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда ыйлап алам. Төкмөлүктөн сырткары Элмирбек Иманалиев бир канча уондурларда жараткан. Анын Арузатым, Булбулум, Жалгыздыктан тажап бүттүм, Айсекет жана башкалары эл сүймөнчүлүгүнө айланган. Саналаштары аны акындык өнөрүнөн тышкары манасчы, сахнада ойной билген актер, мыкты ончу катары да эскеришет. Эмирбек негизи эми адамгерчилиги, талантына шайкеш келген, жуурулушкан мыкты инсан болчу. Өмүрдөн эрте кеткен абдан өкүнүчтүү. Бүгүн анын чыгармачылыгында эгер болгону досум бечара быйыл көзү тирүү болгон 48 жашка чыкмак. Анан башында Шекербек экөөсү байкелеп жүрдү. 4 жаш биз улуу болгондуктан, бирок биз анын акыл көрөңгүсүнө, сүйлөө адамга кылган мамилесине карап биз сен дегенге көндүрдүк да бир жумада. Биз дос болобуз. Анан аны менен тең курбалдаштары Эмирбек менен замандаштары, ошо 4 жаш кичүүлөр, неге Эмирбек силерди дос дейсиңер, биз тимдеге ини катары көрөсүңөр деп дагы чычалап жүргөндөр болду да. Анан чынында кыргызга бир келген, бир берилген белек эле да. Биз сүйлөшүп калганда маркумга ошол Шекербектерге, маркум Элмирбекке айтып калчу элем. Токтогул атабыз не деген керемет. Ошол убакта карасаңар бүт жалаң. Бул чыгармачылык деле бир толкун сыяктуу окшойт. Чоң толкун бир келип
анан майда быжыр болуп келип, анан кийин дагы бир чоң толкундар ушундай болуп келип турат окшойт чыгармачылыкта. Анан токтогул атабыздай адам чыкпайт го эми акын десем, тамашалап калган жайы бар. Эми чыккан силер байкабай жүрбөйсүңөр депчи. Анан бул анын бир чети баягы тамашалаган тамаша сөзү болгондур учурунда, бирок чынында азыркы заман токтогул экенин айгинеледи да. Анын айткан сөздөрү канчалаган шакирттерди тарбиялап кетти. Элмирбек эч качан да байлыкка, башка нерсеге жулунган жок, бийликке. Тескерисинче атын пайдалангысы келгендер абдан көп болду. Бийликке да тартабыз деп. Бирок андан да бийик нерсе анын чыгармачылыгын, ушул акындыгы, манасчылыгы, оончулугу турган жерде ал ошо баардык бийликтен да байлыктан да жогору турган инсан болду деп айта алам да. Мен бийлигиңе жулунбайм, сен деле байлыгына жыгылбайм. Колумдан келген иш ушул, комузум чертем ырырдайм. Башкалар жүрсө баш оорутма дуу менен, башкалар жүрсө чуу менен мен балкондо басып кыңылдайм. Баракелде. Замандаш болуп калгандан кийин Элмирдин ырларын угуп баштадым да. Анан кийин баягы олуттуу чыгармалар жазылыш керек экен. Мисалы үчүн мен Элмирдин ырларын, эми 15 жаштагы баладан мындай ырларды күтпөйсүң да, мисалы үчүн. Анан жөн эле мен деле балким жеңил желпи ырларга, ушул ыргакка өтүп билем. Бирок ошол Элмирдин мага кылган таасири ошол чыгармачылыкка олуттуу мамиле жасаш керек экенин, ал өзүнүн баскан турганы, чыгарган чыгармалар аркылуу ошол далили болду. Кандай кеңеш болсо дагы Элмирбек ошол нерсенин баардыгына макул болуп муюп турду да. Себеп дегенде кээде мен өзүмдүн, адам өзүн өзү сынчы болуш керек да. Мисалы үчүн кээде ырларымдын сөздөрү өзүм купулума толбой алганда, анан Элмирбекке келчү элем, могул жерге кандай кылсак болот. Анан ушул Маяй махабатым деген ырды мен даярдап алып келдим. Анан келандай деп көмкөрөбүздөн түшүп, столго отуруп жаз десем, жок. Көмүрөдөн түшүп жатканда бул балалык ошонун иштеги энергиянын баардыгы башка тийип жакшылар жазылат деп тамашалап күлүп, анан ушул Маяй махабатымдын сөзүн жазды да. Анан мезгилдин перзентине мен сени окшоштурам деп Маяйын ошо мезгилдин перзентине балага салыштырганы бул баардык эле акындын колунан келе бербейт деп ойлойм да. Анан ушунчалык бир неме кылдым. Анан чыныгы талант экенин ошол ыр чыккандан кийин дагы ынандым. Дагы бир жолу жөн салды, баягы кокусунан чыгармачылык чөйрөгү адашып келбегендигин туйдум. Бул чыгарма азыр дагы ушул көпчүлүктүн көңүлүн көтөргөн, эл суранып уккан ырлардын бири. Анан ушул өзүнүн бир топтогу чыгармаларын жазган ырларын сунуштап жүрдү Элмир. Мына оон чыгарсаң тигиндей мындай деп. Бирок мен Элмирдин дараметин билчим да. Анан чыгарма бөлүндү болбой, бир жүрөктөн чыгарма бөлүндү болбой, оону да сөзү да чыкса бул элге алынышы жакшы да. Себеп дегенде ал ырдын тагдырын билет. Өзү ошондо жашайт. Анан мен айттым, сен ушундай сөз жазган адам оонуң таппай калмок беле. Жок, сен чыгарды эле болбойт. Анан ошол булбулу майда болушу керек. Анан мунун жаңылмаштай болгону экен, сен өзүң эле жазчы деген бир чети баягы ырга жоопкерчилик менен караш керек да. Анан жөн эле анын көңүлүн улап, мындай оон жаратып койгум келген жок да. Демек, Элмирдин мен күткөндөй эле болду. Ошол күнү, ошол сөздөрдү уккандан кийин эле Элмирбек эртең менен ырды даяр кылды да. Жүткүнүп жетпес жүзүмдү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, жүрөктүң эзген үнүңдөн секет, капталдабышкан карагат секет, карагат сенин көзүңдөн секет, кайманаң айткан сөзүңдөн секет, өрөпкү эмиң өмүрдү жаштык, өтөмбү сенсиз өмүрдөн секет. Ырдын башы
чыкканда бул Көкүш деп чыккан. Элмирбектин Айсекет чыкканына мен өзүм күбө болгом. Bir günde булар жалгыздыкта коштошуп экөө bir günde жаралагандар да. Раматлык Гүлбү Аксага кетип каникулда. Анан Элмирден 2 жаш улуу эле да. Анан башында кичине жуутпай жүрдү да, жанында көп менден жашы кичүү экендигинде мындай дегендей. Анан Элмирде сүйсөң Элмирдей сүйүш керек да өзү негизи. Ушунчалык катуу сүйдү. Кадимкидей бир сароору болуп азап тартты. Анан экөөсү жатаканада чогуу жашагандыктан Элмирбек ошондо бир түндө экөөнү тең жазды да. Анан башында арманым бойго сыйбады Көкүш, ашыктыктарды кыйнады Көкүш деп ырдачы эле. Анан кийин аңгыч өтпөй, аз өтпөй эле Гүлбү айылдан келип калды. Анан экөө кайра баштан Гүлбүнүн нанты окшойт. Неме болуп калды. Анан эле секет деп ырдап баштады. Секет деп баштаганда эле анан айтып калды. Эми сен Гүлбү менен табышып калдың эми. Десем, ооба бул ырса экөө тең сага жарашат деп. Анан экөөнү тең эң биринчи мен ырдап чыккам эл алдына ырдын таанылышына. Кийин анан толуктап жаңы вариант кылып Жан Секет деп анан кийин өзү дагы шакирттерин ырдап жүрдү. Бирок бул чыгарма чынында ошол маалда 15 жаштагы баланын калемине оонуна таандык деп эч ким ойлобойт эле. Өзү дагы бир топ мен 3-4 ырын ырдап жүрдүм. Боздотпочу деген ыр болду. Анан Убайым деген ыр бар эле. Анан Убайымды аттуу баштуу эле академик профессорлор "Ай бул сенин ырың беле?" деп Элмирбектен эме болуп. Биз муну бир чоң дасыккан эле бир 50-60га келип калган оончулардын ыры деп жүрүптүрбүз. Же бир 50 ыр деп жүрүптүрбүз деп Элмирге ыраазычылыгын айткандарын укканым бар да. Анан ошол радиодо жазылгандан кийин сөзөбүн Элмирбек Иманалиевдики деп башында радиодо алар адашпаш үчүн ошондоп жаздырабыз да, ким авторлорун айтып. Анан ошол жерден угуп калдым Сыймыктын айтканын. Теге сөзөбүн Элмирбек Иманалиевдики Убайым дегендей. Ошону угуп калдым да, анан ушул аксакалдардын айтканын эшиткем да. Анан мен ошондо эле ырлар жазылганда ырлар түбөлүктүү болоорун сездим да. Жөнтеним аркылуу туйдум. Бул эме Элмирдин ырлары ар бир ыры кыргыздын тагдыры деп айтсам болот. Ар бир ыр ошол ыр күйөрмандарынын сүйүүсү. Ар биринде эмне үчүн Элмирдин ырлары ушул убакка чейин муундан муунга өтүп ырдалып атат? Жаштардан бери, башка улуттардан бери. Себеп дегенде ал ырды ырдап атканда адам өзүнүн тагдырын көрүп алат да. Бул Элмирбек демек ушул өзү аркылуу башка бир адамдын жан дүйнөсүнө кире алган мыкты композитор экенин далили бул. Мен Элмирдин Убайым деген ырын ырдап берейин. Ошо 16-17 жашында жазылган ыры. Анан Элмирбектин бир ачылып ырдагандарын билебиз. Мисалы айтыш фонддо отуруп калганыбызда тим эле бук болуп ырдачу да. Кыйкырып өкүп көздү чылк жумуп алып анан аткары ырдап анан "Ей даттан көр" деп анан санын чабып мынтип манас айткандагы кээ бир кырдаалдарчы эгер жашыруун камера менен тартып алсачы Элмирбектин актерлук чеберчилиги да укмуштай болчу. Тим эле чайпалып кетчү деп болчу. Кээ бир жерден тим эле термелип кетип анан өзү мындай ымандай сырын төгүп ачылып ырдап аткандагы убактысы учурларычы таптакыр башкача ачылчу да. Кыйгач көздөн жаш алып кыркырап сүйлөп чакалып кыйын болгон кези бул кысталып канаң айткан сөзү бул. Эй айланайын шыпшайлап арманымды укпай кал, кан жөткүрүп кагындым каты күнү бул сыргак аттың какканчындан чыкпай кал. Өзүм ойман чыгарып, кошуп ийип, баян жаттап албагандан кийин уялып айтып жүрсөм керек, жалгыз бир күнү эле ошо иш кылып, ой манас келип, бир сайды, сайкал келип тыртайды деп карама каршы турушуп, канжар менен урушуп деп кирсем, ошондо ошо жана 5 жаш улуу Айдарбек ал эс тартып калган. Эй жалганчы, манас андай жери жок.
Uyat bolasың da uşu menen meni kıskası uyat bolasың da деген жок. Кагып койду да кыскасы. Андай жери жок. Калп айтпа dedi да. Калп мунун баары мындай жери жок. Мына мен баарын окугам dedi. Ошодон кийин көңүлүм бир өзүмдү өзүм токтотуп, андан кийин баягы ушу мээми башкача ой кетти. Ушул менин бир балким жана бир манасчы чыкпайт беле деп ойлоп калам, чыгат беле деп үмүт кылам. Эми бир дагы кызык жагдай бар. Элмирбектин жанагы бирөөнүн көңүлүнө катуу тийбегендей тамашалар бар болчу да, бир кымыз жөнүндө тамашасы бар. Жанагы Кубат Болотканов деген теңчүсү бар. Ошол өткөндө айтып бергенде мен мындай көркөм туйтма катары жаздым. Бир жерден кымыз ичип калышат да. Анан тиги коноктор үйесин мындай айыптап башташат да. Могу кымызга суу кошулуп калыптыр анымын депчи. Анан бир келиндин бети кызарып кетип багыш тиги чыга качат да. Анан Элмирбек айтат дейт ал жердечи. Жок, кымызга суу кошулбаптыр. Бээлер сууну көбүрөөк ичип алса керек депчи. Мына ушунун өзүндө дагы акындык, чыныгы мындай табияты жатат да. Элмирбек Иманалиев Айтыш коомдук фондунун акындар мектебинин устаты. Аны устат тутуп, сабак алгысы келгендердин катары калың болгон. Шакирттери учурда Иманалиевдин жолун жолдоп, айтыштарда байгел орундарды багындырып келет. Алар устатынын жубунулугун, акыйкатты айтууга үндөп келгенин белгилеп, шакирттерин өз балдарынан артык көргөнүн айтып өтүштү. Негизи жаңы борборго келгенде, ошо сабак ала баштаганда мен агайды ойлочумун да, үйүнө мындай өзүнүн мындай унаасы менен кетет, мындай эртерээк кетет деп. Жок, андай эмес экен да. Мисалы агай бизге 5:30 жана Кутмантаң деген китеп чыкты го. Актаңдагы ак бата деп. Мына Кутмантаң деп өзүнүн мындай каалоо тилектерин билдирип, ушинтип Кутмантаң деп жазчу да группага. Анан Турдуң арбы деп анан 5:30 ойлосок, анан кийин 7:de Айтыш фонддо болуп калчу агай. Анан автобус менен мындай коомдук транспорт менен каттачу да. Анан кийин саат 11, кечки саат 11 болуп калды. Баары эле устат узатып койлу деп чыгып атат балдар. Анан машинасына барып узатып жакшы барыңыз дейт окшойбуз десек, жок, аялдамага кетип атабыз барыбыз. Кайсыл жака кетип атасыз? Аялдамага дейт. Анан эмнеге десем, устат узатып койлу деп. Автобус менен кетеби десем, ооба дейт. Анан аябай таң калгам да агайчы. Ошол эстейм 7-автобус менен барып Тоңгучка үйүнө. Кайра 7-автобус менен келчү да. Анан агайдын жубайы айтып берет, Нурзат жеңе. Ушул балдарынан дагы бизден да силерге көп көңүл бурду, кызганчумун деп ушинтип тамашалашып калат да. Чындыгында агай акындар айтып калат, мисалы бир жылда 365 күн болсо, 360 күнүн шакирттерге бөлүп 5 күнүн эле балдарга өлдү деп ушинтип айтып калышат да акындарчы. Талашкан менен жең алмак белем, тагдырдын кылган буйругун устат. Өзүңсүз өттү 5 жылым устат, 5 жылым болду 5 кылым устат. Бакыттан өттүң, азапта өттү, бар эле жакшы деш кыйын устат. Ал киши айтчу эле, бул акындыктын башкы максаты ар бир заманда арзымат болот, токтогул болот. Силер ошол замандын токтогул болгонго аракет кылгыла деп. Анан ал киши айтчу эле, жакшы акын болом десең, эң биринчи жакшы адам бол. Анткени жакшы адам кандай учурда болбосун, жакшы адам дайыма жакшы кесиптин ээси болот. Ал мыкты акын болот, мыкты врач болот. Ошол адамдыгы мыкты болсо, кайсыл кесипти тандабасын, ошол кесиптин мыктысы болот деп бизди эң биринчи адам болгула дечи, адамдыкка үйрөттү. Андан сырткары айтчу эле, бул акындыктын милдети бир жерге барып бирөөнү мактап же бирөөнү ырдап, акча тапканыңа, байга алганыңа сүйүнүп, же атактуу даңктуу болгонуңа сүйүнүп жүрүү эмес. Бул акындыктын милдети деген коомдогу замандын зарын, улуттун муңун айтып, акты ак, көктү көк деп, эл менен бийликтин арасындагы көпүрө дечи. Биз бул төкмө акындар мындайча айтканда коомдук парламентке айланып баратабыз. Ошону жакшылап уланталы деп устатым бизге үлгүсүн берчү эле. Ал кишинин мисалы билесиздер, түбөлүк эч ким башчы эмес, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Акыйкат айтсаң чоңдорго ар дайым эле жакчы эмес деген саптары, чечилчү иштер сот менен чечилип калды ок менен деген саптары,
жаттан карыс көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыс көп алды, бөрүлөр бөлүп жеп алды, эл башылар эсирди, эстебедик эсирди деген саптар эл оозунда айтылып жүрөт. Мен негизи ошол 23 жашында келдим деп атпаймынбы, ошол 23 жашка чейин ошол акындык боюнча болобу же өнөр жаатында болобу көп мындай мугалимдерден, устаттардан, эжекелерден сабак алдым да. Бирок ушул агай кыска аралык ичинде ушул акындык өнөрдү, айтыш өнөрүн мага кандай десем кенен масштабтуу түрдө түшүндүрүп, айтыш эмне экенин кеңири түшүндүрүп берип кой десем жаңылышпайм. Ошол өзүнүн таасири, мисалы мыкты акын болбой гана агай мыкты педагог болчу. Мисалы ар бир шакирти менен сүйлөшө билчү, ар бир шакирттин жан дүйнөсүнө кире билчү дегендей, кайсыл шакиртине кандай сабак өтүш керек аны да билчү. Ошол жагынан дагы агай кандай десем ошол мындай устат шакирт тандабайт, шакирт устат тандайт дейт го. Ошол себептен дагы ошол биз устатыбызды тандап калдык деп ойлойм. Анан агай кайсыл суроо болбосун, мисалы кайсыл тармак болбосун суроо берсек, мисалы жаш бала деле апасына суроо берет го, ата энесине могул эмне, тиги эмне деп суроо берсең, жооп берет го ата эне. Ошол сыяктуу эле мисалы агайдан эмнени сурасак, кайсы тематика жөнүндө суроо берсек, баардык суроого жооп ала алчубуз да. Ак окшогондор кыргызды жегендерин айтпасам, актанып эл алдында аркы берки калптарды дегендерин айтпасам, каратып туруп ой камкорлук кылгандарын айтпасам, какшатып туруп неченин ургандарын айтпасам, мен айныбаймынбы батамдан, айныбаймынбы токомдой акыйкат айткан атамдан. Эгер мен акын болбой койгон, акын болбой ак койдум, алардын эгер айтпасам калкым чийгиле мени катардан. Баракелде, баракелде. Агай ушундай тура эмес, мындай өлкөдө тура эмес нерселер болсо, же мындай жан кейтерлик маселелер болуп калса, аябай мындай ызырынып, жини келип кетчү да. Мондай кылса болбойбу, ушуну ушул тарапка чечсе болбойбу, элди ойлосо болбойбу деп ушинтип ызырынып, жини келип калгандарды мен көрүп калдым. Ушуларды айтышыңар керек. Силер эми мындай атын атабай, бирок мындай үстүртөн кайма наманиде, мындай үстүртөн сылык мааниде айтып, ушул элдин көйгөйүн, элдин үнүн жеткиришиңер керек. Өлкөдө эмне болуп атат, кандай кырдаал болуп жатат, ошону сөзсүз силер айтып чыгышыңар керек. Бул силердин жумушуңар деп ошентип айтчу да. Андагы заман болгондон айдалып биз да кетмекпиз. Бирок айласын табат акындар, акыйкатка жетмекпиз. Ал жагын баары билишет, бирок акылы тайкы кемделет. Акыйкат айтсаң заманда, жалында ичиң демделет. Менин айдашкан араң турушат, бирок агайың калкым дем берет. Бул киши кайсыл жерде ырдабасын, кайсыл айтышка чыкпасын, бул кишинин саптары дайым эл ичинде жатталып калчу эле да. Андай акындар саналуу десек болот. Азыр устатыбыздын шакирттери бир топ акындар жүрөбүз. Биз дагы устатыбыздай улутка кызмат кыла алсак, ошол акыйкатты айта алсак деген тилектебиз. Азыркы заманда дагы өзүңүздөр билесиздер, акындардын блогер акын, арзымат акын, тойчул акын, майрамчыл акын болуп акындардын түрү көбөйүп атат. Мен жалпы акындарга кайрылар элем, ушул акындыкты, бийиктикти кармасак, пасчылыкка барбасак, анткени Арыстанбек атабыз акындыктын милдетин айтат. Жеңи Жокоп атасын бергенде, балам ырчылык жайын айтайын, ырчы болсоң сынчы бол дейт, зөөкүрдү чабар камчы бол, кургак жерге тамчы бол дейт, дүлөйлөргө кулак бол, чөлдүү жерге булак бол, жорго минип жолдо өт, жоругун элдин ырдап өт дейт, күлүк минген күчтүү бол, күйдүргөнгө миздүү бол, эрегиш чыкса элчи бол, эл журтуңдун кенчи бол, таразанын ташы бол, акындардын башы бол деп акындыктын милдетин айтканда, ошону дагы устатым бизде Айтыш коомдук фондунда отуруп
ушул Арыстанбек айткан акындыктын негизги милдети, мындайча айтканда төкмө акындардын конституциясы деп кире бериште залкарлардын сүрөтүлүнүп турчу эле Айчи фондунда. Ошол жерге баракат чыгартып ушуну окугула, каныңарга жаныңарга сиңиргиле деп кайран киши көп айтар эле. Ал устатым улуу акын, улуу манасчы, улуу обончу, аткаруучу, деги койчу улуу мугалим, улуу психолог киши эле. Ал киши менен барып отуруп баягы жүрөгүңдө өйгөн маселелер, жашоодо ар кандай нерселерди ойлонуп, кээде кыжалат болуп барганда сен ушундай карап туруп сүйлөшө келип, сөздөрүн айтып, акыл насаатын айтканда ушундай жеңилдеп бир улуулук нерсе байкалат эле да. Анан устатыбыз ушундай, ал кезде бала экенбиз, таң калып калчу элек. Көрсө устатым ушундай улуу инсан экен. Ал киши негизгиси ушул улуу адам болгула, акын болом десеңер, акыйкат болгула. Дайыма акыйкат жүргөн киши эч жаңылбайт деп көп айтар эле. Ар бир нерсенин эки жагын ойлонуп, туурасын чыгаргыла деп ал киши менен да көп нерселерди кеңешет элек, көп үлгүлөрүн берет эле. Ал киши өткөндөн кийин азыр өзүңүздөр билесиздер, жалпы эле төкмө акындар эмес, жалпы ушул маданият тармагы аксап, бир өзүнчө кандайча айтсак, мындайча кризиске туш келди окшойт. Мен ойлойм, ушул устатыбыз баарында ак үй, көк үйдагы маданият ишмерлери да жата калса, ушу Кыргыздагы аксакалдар Элмирбек эмне дейт, Элмирбек эмне дебейт экен деп турчу экен да. Мен ушунун баарын кийинчерээк ойлонуп, азыр дагы ойлонуп калам. Устатыбыздын акыркысы кайрылуусу бар эле, ал ырдалып чыкпай калды. Бирок кагаз бетинде, баягы архивде калды. Ошондо да укмуш саптар бар. Күйлөнөт күлүк керемеден күйүт көп тынчтык бербеген деп башталып келип, коомдогу жагдайларды айтып, аксакалдарды айтып, ушундай эмеге унчук албаган, олтурат бакай заманбап, оозуна орден төшөлгөн олтурат бакай заманбап деп аксакалдар дагы айтчу эле. Устатым ушул нерсени да көп ойлончу эле, Кыргызда аксакалдардан кимдер калды, акыйкатты айта алган деп. Анан ошондой азыр Кудайга шүгүр аксакалдарыбыз бар, ошолор баягы элди жакшы жака багыттап, үлгү насаатын бере турган ошол кишилер деп ойлойм. Устатыбыздын уулдарынан да Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Эрулан деген уулу азыр ырдап, кичине төгүп аракет кылып концерттерге чыгып келатат. Ошол устатыбыздын уулдарынан атадан ашкан, атага тең уулдар чыгып, акын, өнөрпоздор чыксын деп тилейбиз. Биз да ошого болгон аракетти кылабыз. Жыл сайын билесиздер, 17 январь устатыбыздын туулган күнү. Ошол күндөрү устатыбызды эскери кылып уюштуруп келатабыз. Китептери чыкты, аманат казак тилине которду, түрк тилине, англис тилине которулуп, жакшы иштер болуп атат. Ага эң негизгиси жубайы Нурзат жеңебиз себепкер, ошол жеңебизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да устатыбыздын күндөлүктөрү, прозалары, аңгемелери, көптөгөн чыгармалар турат. Алар да Кудай буйрса жакында чыгарабыз. Буга чейинки ноталары, обондор китеп болуп чыкты, поэзиясы чыкты. Эми Кудай буйрса айтыштары, термелери, жоктоолору ушул нерселер калды. Ушул жоктоо жанрындагы Кыргызда унут болуп баратканда устатыбыз Элмирбек Иманалиев баштап жандантып кетти эле, билесиздер. Байдылда Сарна коюпту, Абсамат Масалиевди, Чыңгыз Айтматовду, Сооронбай Жусуевди, укмуш инсандарды жоктоолорун биз билебиз. Ошолорду да китепке түшүрүп, ошол жанрда улансын дейли. Устатыбыз дайыма ушул Арыстанбек атабыздын бир мисалы бар эле да. Замандын зарын зарда өт, качанкы ырын ырда өт, калк көңүлүн чалкытып, каниет алып жырга өт деп. Анан бизге да айтчу эле, ушул унутта калып бараткан багыттарды изденип, канча акындар эскерилбей турат, ушуларды изилдегиле, аткаргыла, чыгаргыла. Айтыштын кандай гана жанрлары болгон илгери, ошолор унутта калып баратат. Ошону унуттурбай чыгарыш, жандантыш силердин милдеттечи эле. Биз эми канчалык деңгээлде кылып атабыз, ак эл өз баасын берет. Дагы да кыла турган иштерибиз көп. Анан Асылбек Маратов агабыздын жакшы сөзү бар, биз Элмирбекчи болсок дейбиз дегендей. Кыргызда билесиздер, манасчы, дастанчы, айтматовчу, ырыспайчы деп айтылат. Биз ошол Элмирбекчи болуп, устатыбыздын даңазасын арттырып, элге жеткирип, ушинтип алсак, биздин максатыбыз ишке ашат деп ойлойм. Анткени мен бир калык атабыздын айтышында ырдадым эле. Ушунда Элмирбек уста төңдөнүп, элди жеген бектерди эч тартынбай сога алсам, Ооматтуу Кыргызстан үчүн ушинтип иштеп оңалсам, калкым менде арман жок, калк сүйгөн устат Элмирге калыктай шакирт боло алсам деп. Анткени Токтогул атабызга кезинде калык атабыз кандай шакирт болсо, анткени кезинде калык атабыз барган экен, сизди көтөрөлү деп атабыз, сиздин атыңызда район берели деп. Ошондо калык атабыз айтыптыр, "Ой, током турганда мен эмне кыласыңар? Биринчи Токтогул атама бергиле" деп, ошондон Токтогул району болуп түзүлүп калган экен. Андан кийин Коргоол атабызга барыптыр, "Сиздин китепти чыгарсам" деп, Жоомарт Бөкөнбаев атабыз. Ошондо айткан экен, "Биринчи Булбулумдун ырын чыгаргыла" деп. Ошондо баардык архивтерин жастырып, ырларын айтып берип, устатын ушундай сыйлашкан экен да. Болбосо Алымкул атабызга, Эстебес атабыз кандай шакирт болгон. Советтер Союзуна депутат болуп шайланганда устатым өзү айтып берчү эле, "Эстекем бир эле жолу сүйлөгөн" деп. Ошондо дагы сөзүнүн башын ошондо ал экем деп баштаган деп. Кайда барса устатын аты менен баштачу экен, баягы мындайча айтканда бисмилласы устат болгон экен да.
Биз дагы ошондой устатыбызды даңазалай алсак, эртеңки муун дагы бизди эскерет. Жакшы акын болсок, бизге дагы ушундай кызмат кылат деп ойлойм. Ошон үчүн өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт. Өткөндү даңктайлы, ата арбактарды ыраазы кылалы. Негизгиси Кудайым колдоп, эл аман болуп, эл ичинде биз аман бололу. Устатым ушу сөздү көп айтар эле, мен ушу сөзгө баа берем деп. Элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин деп. Мен да ошол тилекти айтмакчымын. Ошол устатыбыз Элмирбек Иманалиевдей акындардын сөзү курч болсун, мурч болсун, акыйкат болсун, баардыгы ошол деңгээлге жетсин. Устатым өзү айтчу эле, мен шакирттерим устатынан ашпасаанда мен устаттык милдетти начар аткарган болом деп. Ошол устатымдын шакирттериненби, небере шакирттериненби устатыбыздын деңгээлине жеткен, андан да ашкан шакирттер чыгышына тилектешпиз. Биз болушунча аракет кылабыз. Устатыбыздын арбагы ыраазы болсун, жаткан жери жайлуу, топурагы турук болсун демекчимин. Ошол негизинен эми азыр ошол 2013-2014 жылдагы эл аралык айтыштарды эми биз ошол кезде 18-19 жашта болдук да. Ошол кезде ошол айтыштарды кайталап угуп, азыркыга чейин кайталап угсак такыр тажабайбыз да. Мисалы 1-2 айтышты кийинки чыккан айтыштар болобу? Кайсы айтышты укпайм, мисалы кайталап уга албайм, 1-2 жолу угам болду. Уга албайм да, анан кийин ал эми 2013-2014дөгү айтыштарды мындай кандай десем, ошол убакта бир эле Элмирбек агай эмес, Жейишбек агай, Ал агай, Азамат агай, Амантай агайлар баарысы ошол кезде жаңы чыгып келаткан Болот Назаров агабыз, Жылдызбек байкелер, Кубат байкелер ушул аябай сонун айтышкан да. Ошол агайдын ошол кездеги айткан кандай десем ырлары азыркы күнгө чейин мындай элдин көңүндө мындай макалдай жатталып жүрөт го. Ошол эми балким андай айтыштар дагы чыгар, андай акындар, агайдай акындар дагы чыгар балким, күчтүү болуп, кандай десем жанагы аттын изин тай басат демекчи, үмүт үзбөш керек. Бул өнөр, айтыш деген улуу өнөр. Улуу өнөрдө дагы кандай десем мыкты таланттар, жакшы акындар келет деп ойлойм. Акыйкат жашоо деп айтат бары, аңдабайт бирок неге айтат ана. Бакытты издеп кел айтат бары, байкабайт бирок неге айтат ана. Аламды каптап баратат анын, агарган эмес карайган жагы. Ырдаган ырдап жүрөгү канайт, ырдандан эч ким ала албайт канат. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак.